Буга чейин май менен иштеген эски өчүргүчтөр толугу менен жаңыланып алмаштырылды. Адистер мурун түшүк көп болчу дешет. Ар дайым өчүргүчтөрдүн майын толуктап, жаңылап туруу машакаттан кутулушкандыгын айтышкан энергетиктер заманбап жабдуулардын артыкчылыгы жогору экендигин белгилешүүдө. Бул электр жабдуулар менен эскилер менен айырмасы булар акыркы заманбаптагы вакуумный өчүргүчтөр деп коет. Мына бул азыр сизге көрсөтүп жаткан. Анан кийин муну ичи көрдүңүздөр баягы үстү жабык уже жаандан, кардан башка сырткы эмелерден сакталган. Анан релейный защита деп коет, то есть электр жабдууларды коргоочу устройстволордо булар микропроцессорный. Эскилер болсо электромеханический болчу да. Эски өчүргүчтөрдүн сыртта демонтаж болуп аткан алардын май менен иштечи. Улам убактысында тейлеш үчүн майын алмаштырып турчубуз да дайыма. Эми буларда болсо андай кереги жок да. Промышленный көмөкчү ордону 1969 ишке берилсе, экинчи ирет 71 жыл жаңыланган. Андан бери капиталдык курулуш планына ылайык быйыл көмөкчү ордондордун эски жабдуулары кубаттуулугу жогору болгон, заманбап жаңы тетиктер менен алмаштырылып, оңдоп түзөтүлүптүр. Анткени бул көмөкчү ордондон электр тогун алчу абоненттердин саны көбөйгөндүктөн чубалыкларга да күч келип, жаңыланууга муктаждыктар жаралган. Жаңылоонун жыйынтыгы менен кубаттуулук жогорулайт. Бул жерде 46 киловольттук ажыраткычтар алмашып атат. И кошумча дагы 3-чү трансформатор коюлуп, ал жерде кошумча 25 000 киловольт ампер кошумча кубаттуулук күчөтүлүп атат. Бүгүнкү күндө аталган көмөкчү ордон аркылуу Учкун, Туңгуч райондорунун жана Алтын Ордо конушунун тургундары электр жарыгын пайдаланышат. Ал эми оңдоп түзөөдөн кийин күн сайын электр энергиясын колдонуучулардын саны өсүп жатыптыр. Энергетиктер жаңылоо иштерине 80 миллион сом коротулганын белгилешет. 3-чү кезектеги курулуш иштери жүргүзүлүп атат. Андан тышкары крун ячейкалары алмашуулар болуп атат. 42 өлчөмүндөгү ячейка алмашылат да. Бардык капиталдык салымдар 87 миллион сомдун тегерегинде каралган планда. Буюрса ушул күз-кыш мезгилинин башталганга чейин ушунун баарын бүтүргөнгө аракет кылып жатабыз. Адистер эми 3-чү кезектеги курулушта майда бара тетиктер алмаштырылып, заманбап жабдуулар эле орнотулбай, кубаттуулугу жогору болгон трансформатордун коюлары да пландалып жаткандыгын белгилөөдө. Шекер Сатыбалдиев, Ислам Майрамбеков, Нью ТВ.